Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Талаш шаарынан ушул өзүңүздөр көргөн чый кыйып салынган толук бүт элек бир кабаттуу там сатка коюлуп атат. Там издеп жүргөндөр видеону көрүп туруңуздар. Бул мен турган көчө Калинин көчөсү. Могул болсо Ынтымак Банянын жанындагы Газпромду билесиздер. Ошо атын билбейт экем. Ошо Газпром менен кирсеңиздер эле экинчи көчөдө бурчта ушул тамды көрө аласыздар. Бул городко карайт. Документтердин баары таза. Ушул үйдүн техпаспорту дагы чыгып калган. Участоктун размери 17-ге 35 6 сотых. Эң жакшы жери мынакей угловой туугандар бардык границалар такталган. Могул көчө жак бетинде дагы бир кишилик воротасы бар. Могул тегеретте бардык заборлор жакында бүтөт. Усталар иштеп аткан кези вороталар дагы коюлат. Тегеретте бардык листтердин бардыгы жабылат туугандар. Бул жакта инфраструктура роддомго жакын. Роддом жанында билесиздер супермаркет, такси, маршрутка, аптека бардыгы ошол жакта. Чыңгыз Айтматов көчөгө да жакын бир 200 метр. Ал жактан дагы маршрутка, таксилер тынбай каттайт. Өзүбүз үчүн салганбыз дейт. Аябай мындай ден соолукка пайдалуу кылып, мына сокмодон, заливкасына ылайдан кылып, дышыши кылып, аябай сонун салган экен. Мындай симапоиз колонналарды дагы жетиштирүүгө туруктуу болуш үчүн 18 жерден тумба кетиргенбиз дейт. Караңдар, фундаментин дагы чыкытып, симапоиз колонна бардыгы жайында, сонун ичиндеги монтаждарын дагы обратный менен бир кнопка менен бардык үй өчө турган кылып, кымбат российский проводтордон койгонбуз дейт. Мына соединительдерин караңыздар. Бардыгы германский суакыштарынан бери чын эле өздөрү үчүн салганы билинип турат. Бул арт жагында ушундай чоң склад, очоккана, отункана, ажатканага дагы ушундай строение курулган. Мына эшиктерди да кымбат койгонбуз дейт. Бул жагы склад. Усталар ушул жерде жашап атат экен. Эгер буну алсаңыздар, бул жерде жашап үйдү бүтүрүп алсаңыздар да болчудай. Бул жагында очокканасы, бул жеринде ажаткана, отунканага дагы ушул жерди алып койгонбуз дейт. Фундаментин дагы жакшы куюлганын караңыздар. Билинип турат. Сырты бир 1 метрге жакын куюлган экен. Азыр үйдүн ичин дагы бир катар тартып көргөзүп берип коеюн. Участок алып үй салат элем дегендер үчүн, эгер үй жаккан болсо, алып эле ушул иштерин бүтүрүп койсоңуздар ыңгайлуу болчудай экен. Мына бул прихожкадан тартып көргөзүп берейин. Киргенде эле бул жеринде прихожка, прихожкадан кийин бул жери чоң холл. Караңыздар, ушундай дизайн башкача, ромбик форматта бөлмөлөргө кирип кетет. Четинен тартып берейин, бул жагында залы. Мынакей көчө жак бети эркерный форматта, айнектери ылдый түшкөн, кооз көрүнөт туугандар. Бул жагында болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, күнгөй бет. Бул жеринде гардеробныйга дагы эшик калтырылып, бөлмө калтырылган бул жагында. Бул жагында болсо балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул жакта күнгөй бет. Бул жер болсо ванный, бул жактан чыгыштан күн тиет. Бул жагы кухня мынакей туугандар. Кухнядан дагы бул жака балконго орун калтырылган экен. Кааласаңыздар склад же болбосо кладовка кылып дагы колдонсоңуздар болот. Ишин баары шыбагы бүтүп калган. Үйдүн размери 15-ге 13 болуп курулган. Баасын $100,000 сурашып атат. Өзүңүздөр да бир саудалашып көрөсүздөр, вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Видео лайк басып коюңуздар. Ушундай участок алып үй салат элем деп жүргөн досторуңуздарга бул видеону жөнөтүп коюңуздар.